Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Акыркы күндөрү биздин министрликке ар кандай дооматтар айтылып келет. Тилекке каршы биздин ушул ар кандай интернет ресурстардагы биздин урматтуу журналисттерибиз дагы бир жакты маалымат берип атат. Эмне максатта муну берип атканыңыздарды мен түшүнбөйм. Бирок тилекке каршы ушул журналистикалык этиканы сактап bir маалымат чыгарып атканда бизден дагы мындай альтернативный мненияны оппоненттерди дагы алып чагылдырып койсоңуздар жакшы болот эле. Тилекке каршы биз канча кайрылдык, биз тарапты бербестен эле сиздер бир тараптуу маалымат чыгарып атасыздар. Ошондуктан мен азыр өзүмдүн социалдык баракчам аркылуу жарандарга маалымат берип койгону туура көрдүм. Бул эмне жөнүндө маселе болуп атат. Биздин карамагыбыздагы Бишкектеги карылар үйүнүн жетекчисини мен жумуштан алгам. Ошол туура эмес жумуштан алды деп мына соттордон 3 инстанциядан утуп алсам дагы мени ишке орноштурбай атат, менин укугум тебеленип атат деп азыр мына укук коргоо органдарына да кайрылган экен. Мен азыр мына повестка алып отурам. Эмне үчүн мындай иштерге барып атасыз деп. Албетте булардын милдети, мен барам, өзүм түшүндүрмөмдү берем. Бул жерде маселе жок. Эми мен ушул процесс боюнча кичине сиздерге кеңири айтып берүүнү туура көрдүм. Эмне себептен бул киши жумуштан алынган? 19-жылы ошол Бишкек карылар үйүндө иштеп аткан санитаркалардан 2-3-өсүнөн бизге арыз түшкөн. Ошол директор колуна толтура карточкаларды алып алып, зарплата начисление болгондо алат. Бул эмне болгон карточкалар? Ошол жерде жашап аткан пенсионерлердин карточкалары, пенсиясыбы, же кызматкерлерди ордуна алып атабы деп. Себеби биз сменге 4 адам санитарка чыгышыбыз керек болсо, биз 2 адам чыгып, 4 адамдын ордунда иш кылып атабыз. 2 адамдын акчасын ким алып атат деген тариздеги маселелер мага коюлган. Мен бул боюнча ички аудитти жөнөтүп, ички аудит муну тастыктап келген. Тилекке каршы 15 киши штатта болгону менен бирок иштебей. Ошол эле кишилер кээ бирөөлөрү Россияда жүрөт, кээ бирөөлөрү болсо башка кызматта иштеп атат. Ошонун ичинде биздин эле башка мекемеде иштеп аткан адам, ал жактан дагы табелде 8 коюлуп атат. Бул жактан дагы ушундай адамдар айлык алып, эми бул адамдар албаса керек, булардын атынан бирөөлөр алып жүргөн. Ошонун негизинде мен жумуштан алгам. Бирок тилекке каршы мына соттон 3 инстанциядан утуп алды. Ушундай бир ачык айкын адамдын чачын тик тургузган фактылар турса дагы чечимдер кабыл алынып атат. Эмне себептен мындай кабыл алынып атканын мен ошол соттордун абирине койдум. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Ошол биздин биринчи текшерген аудитти жок, бул министрлик өзү эле текшерип туруп, муну комиссиялык текшериш керек эле, же мэрия тарабынан да текшериш керек эле, себеби мэрия акча берет экен буларга дегендиктен биз андан кийин атайын совместный комиссия түзүп, ортолошуп, ортодо текшерип чыктык. Ошол жерде бүт фактылар аныкталды, кайрадан тастыкталды. Мен мына орысча айтып коеюн ушуну бир корутундусуну. Таким образом, общая сумма финансовых нарушений, выявленных за период 18-19 годы, составляет 5 692 670 сомов. Из них списание сверх норм продуктов питания на суммы 2 622 175 сомов, необоснованное начисление и выплата заработной платы работникам, не работающим в Бишкекском социальном стационарном учреждении в 18-19 годах 1 205 626 сомов, не работающим сотрудникам за период с 11 по 17 годы 580 880 сомов. Жалпылап айтканда 1 785 000 сомду бирөөлөр иштеди деп туруп, бирөөлөр акчасын алып алган. Мен ойлойм, бул жетекчилик ошол жерде иштеп аткан түздөн түз ушуга жооп бериш керек. Мындан сырткары необоснованное списание товаро-материальных ценностей на сумму около 60 000 сомов, списание денежных средств по получателям услуг, не проживающих в доме престарелых или проживающим в БСУ без разрешительных документов 1 226 812 сомов. Бул эмне деген маселелер? Мына
иштебеген адамдар айлык алгандыгы боюнча айттым, 15 факт бар. Мындан сырткары бир нече адам, азыр мен сиздерге так точносын айтам, 22 адам без путевки дом престарелыхта жайгаштырылып, аларга ошол акча мына незаконный списание акча кетип атат да. Мен түшүндүрмө берип коюшум керек. Биздин карлар үйүнө социалдык коргоо органдардын жерлердеги направлениясы менен ошого муктаж болгон адамдар гана кабыл алыныш керек. Ошол карлар үйүнүн директору ал жеке менчик үй эмес, каалаганды киргизип алгандай. Ошол 20 жаңы 24 дедимби? 22 кишинин путевкасы жок эле, өз каалагандай киргизген. Ошондой кирген адамдардын бир туугандары дагы ушул проверка болгондо мага атайын келип, ыйлап көзүнө көз жаш алып, орус кызыбыз келип ыйлап берген. Мен апам өтүп кеткенден кийин отчимимди ошол жака өткөзөйүн деп, мындай өгөй атамды өткөзөйүн деп барсам, өтө орой мамиле кылып, анан акча сураганда $1000 апарып бергем деп ыйлап, жазуу түрүндө дагы ушундай билдирмелерди берген. Демек, мына 22 адам направлениялары жок болсо, балким ушундай $1000, а менде маалымат бар, $2000 чейин алып жүргөн деген маалыматтар бар болгон. Ошонун баардыгын эске алып туруп, анан мен жумуштан кетирген. Бүгүн эми тилекке каршы мынандай соттун чечими чыгарып атат. Бирок мен соттун чечимине сыйлап, ал кишини жумушка коюп, бирок андан кийин мына кийинки дагы комиссия менен текшерген фактылар боюнча биздин бул жакта дисциплинарный комиссиябыз дагы карап чыгып, анан алар сунуш берди. Мындай адамды ошо 217 карыларыбыз жашайт. Ошолордун акысыны жеген адамдар иштешке бир күн дагы 1 саатта иштегенге акысы жок деп туруп, мага сунуш беришкен. Кайра бир күндөн кийин ал сунуш менен мен кайра жумуштан кетиргем. Мен ойлойм, мындай адамдар биздин системасыны иштөөгө жетекчи катары, министр катары менин моралдык дагы, мыйзамдык дагы укугум жок ошолорду иштегенге мүмкүнчүлүк бергенге. Ошондуктан мен ушундай жолго баргам. Ал эми бул повестка боюнча албетте мен барам, өз түшүндүрмөлөрүмдү берем. Укук коргоо органдары дагы өзүнүн ишин кылып атат. Мен айтайын дегеним эле, элге туура түшүндүрмө берип койсок. Азыр ар кандай кабатыр болуп, мага чалып, тиги WhatsApp'тан сообщениялар жөнөтүп, эмне болду, кандай болду деген аябай чалуулар, телефон чалуулар көп болду. Ошондуктан мен сиздерге түшүндүрмө берип коюуну туура көрдүм. Рахмат барыңыздар.